Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly Müslüman tuğanlar. Biz oşal leylikçilikte mawdulary dolbarыбызды ulantabыз. Bizdin bugünkü konağımız oşal Egipet'te okup, Kırgızstanda iştep, Qaziyat'ta iştep, dinge köp yıldan beri özünün emgegini arnap, Rossiyada iştep, Rossiyada dagı oşal musulmanlara hizmet kılıp kelgen Ernazar Damlany çakırganбыз. Anda söz özünden bolsun. Selamun aleyküm ve rahmatullah. Ve aleykümselam ve rahmatullah. Ernazar Damla, hoş geldiniz bizim studiyaga. Anda janakada sorular. Atаңыздын аты, өзүңүздүн атыңыз, кайсы жылкы болосуз, лейлектин кайсы айылынан, андан кайсы уруудан болосуз, кесектин. Ошол жөнүндө бир маалымат берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merimdi urayımdı jaratkan zattın isminen Allah'a maktolur bolsun. Söktü peygamberimize salavat salam bolsun. En algaç bul dolboorgo ийгилик каалайбыз. Amin. Кудай таалам ийгилик берсин, жардамчы болсун. Кудай таалам бул долбоорду берекелүү кылсын, эл журтка кызмат кылсын. Amin. Аты жөнүм Эрназар Досмамат уулу, фамилиям Асатов. Leylek rayonunun Murda Murzapatça деген айыл болгон. Азыр Акбосого деп алмашып калды. Жаңа ат менен ошол жерде 1976 жылы төрөлгөм. Атам Досмамат, апам Назира, 8 бир тууганбыз. 6 уул 2 кыз, эң кичүүсүмүн. Бөксө урусундан болом. Kesектин içinde bökse uruusu. Kesектин içinde bökse urusundan bolom. Damla, bul jerde oşol ata babalarыңыз mol bolgonбу, же өзүңүздөнбү, ошол кандай бул дин жолуга түшүңүздүн мындай бир башталышы кандай болгон? Бул жолго келүүгө атам себепчи болгон. Ушул дамыллар менен, ушул дин кызматкерлери менен көп жүргөн, бирге жүргөн, чай кылып берген, алар менен бирге жүргөн, кызматын кылып жүргөн. Жана бизде мукалама дегендей, алар менен бирге сабактарга катышып угуп жүргөн. Кызыгууга атам себепчи болгон. 92 жылдары атам бул айылыбызда биринчи мугалимим, устазым Шайпаз деген устаз болгон. Алла разы болсун, Алла рахмат кылсын, өтүп кеткен жай жаннаттан болсун. Ошо кишиге эң алгач жөнөткөн муалим Сани деп башталгыч арипти, башталгыч тамганы ошо кишиден үйрөнгөм. Мындайча айтканда биринчи мугалимим, устазым. Андан кийин атам мектепте 1 жыл окугандан кийин эле атам кошуна айылдан бул баарга таанымал, баары билген Кудай кул дамылага жөнөттү. Устаздын алдына алып барып, Кайсы айыл ошондо бул? 5 бала деген айылдан Кудай кул устазга алып барды. Дамылабызга Алла рахмат кылсын, ал киши да динге көп кызмат кылып, мээнет кылып өтүп кетти. Көп шакирт чыгарды. Ошол артындагы шакирттеринин кылып аткан кызматтарынын сооптору жетип турсун. Амин, амин. Бул кишиден таалим тарбия алдык, үйрөттү. Бул киши колунда bir 2 жылдай колунда окудук, мектепти бүткөнгө чейин. Анан мектепти бүткөндөн кийин кандай уланды? 93 мектепти бүтүргөм, 1993 мектепти бүтүрдүм. Бизде Самат деген Самат Садыков баягы Советтер Союзунун баатыры, ошо кишинин кошуна айылдан болот да, ошо кишинин атын алып жүргөн Самат Садыков атындагы мектептен бүтүргөм 1993-тө. Андан кийин бизде устазыбыз, Кудай кул дамылабыз, устазыбыз биз менен 3-4 чогуу бала чогуу бүттүк. Ошолорду баарын өзүнүн машинесине салып алып, Бишкекке алып келип, ал кезде азыркы Кыргызстан Ислам университети устаз Абдушкур устаз жетектеп турган университет мурда Азирет Умар Ислам институту деп аталып турган. Ошол жерге алып келип бизди тапшыртты. Бизге багыт берген, жол көрсөткөн дагы бир устаз ошол киши болду. Elhamdülillah.
Анан негизи ошол 90-жылдардан баштап ачылса, бул медресе болуп келген. 93-жылы Ислам институту болуп калган Хазирет Умар атындагы. Мен 92-жылы келгенмин, 93-жылы Ерназар Дамла келген. Ошондо экөөбүз таанышып калып, ошондон бери эле чоң бир достошуп жүрөбүз. Андан да ошол жерде ошол бизде ошол мен ушун менен бир достошсомбу деп да ойлонуп жүрсөм, анан Ерназар өзүнө сунуш кирип калды. Ерназар Дамла. Дос келем, экөөбүз дос бололу деп тур. Ошондон кийин экөөбүз дос болуп жүрдүк. Раматылык ошол Айша табыз, Дос Мамат Айша атам келгенде дагы Ерназар Египетте окуганда дайыма менин жанына алып алат эле. Ерназарды көргөндөй болом, сени көрсөм деп дайыма мени алып жүрөт эле. Ошо айылдагы окугандарын, Ерназарга айтпаган сырларын мага айтат эле Айша атам Раматылык. Бир күн отуруп айтат, ошол Ерназардын окуган айтып берет да. Мисалы дейт, мен дейт, бир күн түндө сагы окуп турат эле, түндө кирсем дейт, ошо столдун үстүнө Куранды коюптур дейт. Ошо Курандын үстүнө башын койгон бойдон уктап калыптыр деп. Иле айтып атат да ошонучу. Анан ойготоюн дейм дейт, ойготкум келбейт дейт. Анан ошентип акырын мен үстүн жаап койгом деп, ошо айылдагы динге болгон ынтызарлыгын, кызыгуусун айтып берет эле. Ерназар Дамла Египетте окуп кайра келгенден кийин деле кайра эле мени ээрчитип алат да, баягы жерде көнгөн адаты боюнча. Анан ошол жерде биз билебиз, ошо окууну баштадык. Ошо окуу башталгандан кийин дагы каникулдарда кайра Баткендерге барып окуп жүргөнсүздөр Дамла. Ошол жөнүндө дагы илимде. 1993 окууга келдик. Ислам университети, ал кезде Хазирет Умар Ислам институту болчу, медресе анан Ислам институту болду. Бизди алып келип, устаздын Кудайкул устазыбыздын жакын бирге саналаш болуп окуп жүргөн, бирге шерик болгон, ошо кездеги чогуу окуган устаздардан Молдогазы устаз Молдогазы Дамла бул кишиге тапшырды бизди. Мындан кийин сенин окуучуларың деп. Бул киши, биз ал кишинин колуна өтүп калдык. Дамла өзүнүн дуасын берип, мындан кийин Мына Кудайкул Дамла устазыбыз. Ошонун баштап биз Молдогазы устаздан окуп калдык. Сентябрдан баштап университетте окусак, медреседе окусак, каникулда баштап Дамланын үйүнө барат элек. 3-4 бала ошол жерде биз ал кишиден бир канча китептерди үйүндө жатып, гараждын үстүндө балаканада, айылдагы баягы бизде ошондой балакана деп коет, үйдүн үстүнө дагы экинчи кабатын салып коет го. Ошол кишинин үйүндө окудук. Чайын иштик, Алла разы болсун, көп динге кызмат кылып атат. Алла өмүр берсин, Амин. ден соолук берсин, саламаттык берсин. Мындан кийин да көптөгөн шакирттерди чыгартсын. Алла таала. Бул кишинин колунда окудук. Университетти бүткөнчө дайым каникулда алып барып үйүндө окутат эле бизди. Айылга барып үйдө ата-энебиздин жанында бир жума тургандан кийин эле биз кайра Баткенге кетет элек. Баткенге ал кишинин үйүнө барып, анын үйүндө 3 ай ал кишинин колунда окуйт элек. Алхамдулилlah, ошо устаздардын дагы ушу шакирттери бир илимдүү болсо экен деп туруп, өзүнүн окуткан окуучуларын экинчи устазга өткөрүп берип, илимин толуктасын, улантсын деп, бул да өтө чоң бир эмгек да, өтө чоң эмгек. Анан Кудай мээрсе ошо устаздарыбыздын үмүтүн актай турган адамдар бололу деп дайым эле ошо Кудайдан тиленип келебиз, суранып келебиз. Анан Ерназар Дамла, мына бизде окуп жүргөндө бардыгыбыз эле ошол кызыгып документтерди жөнөтөт элек. Экөөбүз дагы кызыгып бир документтерди жөнөткөнүбүздү билем. Ак жерде бүт справкалар барын, аттестаттарды которуп, ошондо бизге келбей калып, анан Ерназар Дамлага ошондо чакыруу келген Египетке. Мен баягы үйлөнгөндөн кийин чакыруу келгенде мен кийин жок, мен барбайм деп койгом. Ошондо үйлөнгөндөн кийин бир бала болгондон кийин мага чакыруу келген. Эми балалуу болуп калдым, мен кетпеймин деп туруп, ошол бул жакта калгам. Бирок ошол убакта Ерназар Дамла Египетке кайсы жылдары кеттиңиздер? 99 кеттик биз. 99. Ошол бизде исламскийде жашап жүргөн, окуп жүргөндө бизде ушунчалык деңгээлде эмелер бар эле, колдогон экен да. Жанагы бизде азыр эстеп кетип турган болсок, мына Файзанын директорлор жөнүндө Дамла өзүңүз ошол жөнүндө бир айтып кетсеңиз. Биз 1993 Бишкекке келип окуу жайга кирдик. Ал кезде Раматылык Чубак ажы чогуу окуп калдык, бир бөлмөдө жаттык. Бир канча күндөрү сабактарды чогуу даярдаган мезгилдерибиз болду. 4 жыл бирге окудук. Бир баягындай 2 кабаттуу кроватта
ошондой бир эме кылып калдык, бирге бир конокто калып калдык бир үйдө. Чубак рахматтуулук устаз менен дагы, сиз менен да бир канча жерлерге документ тапшырганбыз, окууга кетебиз деп. Ал кезде баягы студенттердин максаты четтен окуп келүү, дагы билимди тереңдетсем деген максатта аракет болчу. Бул Пакистандын элчилигине алып барып тапшырган мезгил болду, Малайзиянын элчилигине алып барып тапшырган мезгилдер болду. Ошону мен 97 окууду бүткөндөн кийин 2 жыл ары бери жумуштарда иштеп, мен Файзада иштеп калдым. Ошол жерде Алла разы болсун, алакебиз бизди окуткан ошо киши болду, жардам берген ошо киши болду. Ыраазычылык берем, дагы эле дуадабыз. Кудайым өмүрүнө берекет берсин. 1999 жылы биз Египетке кеткенбиз. Бир күн эле коридордо баратсам, устаз Молдогазы Дамла токто деп калды. Токтосом, окууга барасыңбы деп калды. Ооба устаз деп көзүмдөн жаш чыгып кетти. Анда даярдан деп ушул Египетке жөнөп кеттик. 1999 жылы ал жерге барып 2007-ге чейин толук окууну бүтүп келдик. Кудайга шүгүр. Алла насип болгон экен, Алланын жардамы менен. Ошондо жанагы кызыктуу күндөрдөн өткөн убакыттар бар го. Ошондо жанагы Файза кафесинин директори Али мырза ошол бир 2 кабат үйүнү коюп, ошол жерге бизде студенттерди киргизип коет эле. Ошол жерде бекер жашайт эле бизде окуган балдар. Ал жерде ошол этине чейин, протаса чейин жасап берет эле. Анан дагы эң негизгиси ошол убакта жанакы эмеден анын дагы бир чоң иштеген шериги бар эле. Кытайга тери жүктөйт эле, анан темир жүктөйт эле. Ошол убакта дагы барып талашып, ошол жерден дагы биз акча иштеп калдык да. Көрсө ошол дайыма ушул студенттер пайдаланса экен деп туруп, келип туруп бизге келет экен. Биз барып туруп ошо тери иштеп, ошо терини бир машинадан экинчи машинага жүктөп, ошол жерден биз акчасын алат элек. Анан ажапабыз дагы Алла разы болсун жашай эле. Ажапабыз Алла разы болсун, Саадат апа деген ажапа эле. Аябай берешен, жомарт, диндар, ибадаткөй. Мен кишиден ибадаткөй дуаларын бу кишиден көп эме кылып калдым. Алла разы болсун. Жакшы талап, таалим илимдерге деп жакшы аракет кылат эле, жол көрсөтөт эле, дуа кылат эле. Келип кээде чайын берип кетет эле. Киши Алла разы болсун, Алла рахмат кылсын, өтүп кетти, жакшы адам эле. Ошолокто ошол ажапабыз дагы ошо содегер болгон экен да. Содегер болуп, Ирандан кафелдер ташыйт эле. Канча бизди ошол жерде ушул балдар медресенин балдарын алып келди экен, бизди алып барат, кафелдерди түшүрөбүз, ошонун акысын берет. Анан люстраларды ташыйт эле, люстраларды түшүрөт эле, ошонун акысын берет эле. Кыскасы, ошо ислам жаатында окуган талабаларды, студенттерди өтө каттуу ошо колдогон. Азырга чейин деле ошо колдоп келатат. Али мырзадан Аллах разы болсун. Ошо ажапабыздын ошо тарбиясы, таасири болсо керек. Анан бул жерде ошол илим жаатында Дамла сиз Египетке барып ошо канча жыл окудуңуз, кайсы факультетте окудуңуз? Ал жактагы ошол окуулар боюнча бир маалымат берсеңиз. Мен 1999 Египетке кеттим. Бул жерден 7 бала кеткенбиз. 4 кыргыз улутунда, 2 дунган улутунда, 1 өзбек улутунда болуп 7 адам кеткенбиз. Азыр келип аркимиз ар жакта иштеп атат. Булардын бирөөсү бул жерде баары келип калды. Бирөөсү азыр Кенияда иштеп, анан Америкага өтүп, ушундай бирөөсү Египетте калды, чет жакта жүргөндөрү да бар. Алла ийгилик берсин. Биз 99 барып окууга кирдик. Ал жерде жаңы барганбыз. Ысыгы бар, аба ырайы бар. Ушундай бир жагымсыз дейлиби, же болбосо бул жактан барган биздин аба ырайга салыштырмалуу бир аз айырмачылык бар да. Ошондой бир абал менен барганбыз. Бирок окуу деп баргандан кийин аракет кылып, Кудайга шүгүр 2007-жылы окууду бүттүк. Мен Ал-Асқар университетинин Кулия Шария вал Исламия вал Канун деп шариат, ислам шариаты жана укук факультети деп ошону 2007 кысму шария, шариат бөлүмүн бүтүрдүм.
Kudayga şükür hareket kıldık. 99 barganda biz Cemiyatul Madinatul Buğusul İslamiye degen çet жерден bargandardı bir yerde kalıp atayı okugan jatakanalar menen ошондой Studentlerden şarçası. Studentlerden şarçası. Ошол жерде kalганбыз, ошол жерде okuduk. Үй bilen barганга чейин мен ошол жерде болдum. Andan keyin үй bilen bardı, baldarım töröldü al жерде, baldarım okudu. Жақында да bir balam ал жактан бүтүп келди, кайра окууга барып. Şuna bir okuşuluk gündürdü. Nursultan mı? Nursultan. Oşal жаңа barganda Nursultan şonda kança yaşında vardı? 4 yaşında gitti mi? 3 yaşında var. 3 yaşında gitti. Oşonda hiç ele esimden ketpeydi da. Bu yerde hem Kırgızstanda jalan ak yüzlü adamlar bu da. Negirdi körgön emes da. Bu barganda kara negirlerdi körüp ata bular ne betini jubay bu dep suragan eken da. Tak resibden çıkpaydı da oşonunçu. Hem Bartur Şöldere kön adır emi bu jaka kelip okudu, kayra Egipetke barıp Kudayga şükür kayсы kesip boyunca bitirip geldi. Ama akidani bitirip geldi. İşenim fakültetini. Akida boyunca. Akida boyunca fakültet bitirip geldi. Hazır oşto jumuş oşto işte oturdu. Alhamdulillah. Anan herder damla bu yerde emi kayra kelgenden kiyinki dini işmerdүүлük. İşmerdүүлük bu yerde oşal kızığı negizi bu oşal Ayşe tavsiyepçi olan eken. Din yolunda dini saqa. Din işmerdүүлük kayсы жылдары kantip baştaldı? 2007 okudu бүтүп келдим. Бүтүп келип эле ошол Египеттен бүтүп келгендерин ачкан бул дин жеткирүү жолунда кызмат кылып аткан Адеп Пашаты деген фонд бар. Ошол фонд Нарын областына жиберди. Нарын областында мен 1 жыл Нарын областында иштедим. 2007 Нарын областында иштедим. Анан баягы динибизде баягы хижрат маселеси бар го, bir жерден экинчи жерге көчүү маселеси бар, баягы муктаждыктан улам. Мен 2008-жылы Жалал-Абад областына которулдум. Жалал-Абад областында ушул Адеп Пашаты ошол жакта түптөлүп негизделсин деген эме менен ошол жака барып, Кудайга шүгүр ачылды. Көп адамдын иманга келишине себепчи болду, Куран үйрөтүлдү, намаз үйрөтүлдү. 2010-жылга чейин ошол Жалал-Абад областында иштедим. Анан Бишкекке которулуп келдим. Бишкекте бул Абу Бакыр Сыддык деген медресеге которулуп келдим. Мугалим болдум, иштедим ал жерде. Анан 2011-лерде мен эң алгач Чубак ажы ал кезде раматылык муфти болуп иштеп турат эле. Екатеринбург шаарына Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлчүлүгү ачылсын деген буйрук менен мен Екатеринбургка кеттим. Ал жерге барып, ал жакта кыргыздар менен диний бир муктаждыктар, диний бир сабактар иштеп калдым. 2013-жылга чейин, 2013-2015-жылдары мен кайра келип, бул 12-микрорайондо Айша мечити бар. Абдышкүр Устазовдун мечити, Абдышкүр Устаз ошол жерде имам болуп турчу. Мурдагы имам болгон жери, мен ошол жерде устаздын жардамчысы болуп 3 жылда иштеп калдым. 2017 мен кайра муфтиятка келип, казиятта Бишкек шаарынын казысынын орун басары кызматын 2022-ге чейин иштедим. Анан 22-де насип кайра экен, мен Москвада диний башкармалыктын, Москва шаарындагы диний башкармалыктын Надежда деген диний уюмунда 2 жыл ошол жакта кызмат кылып келдим. Азыр Кудайга шүгүр кызматым бул Кыргызстандын ичинде Ибн Халдун Ислам институту бар, Көкчарда жайгашкан, жаңа ачылган. Бул жерде аз кызмат кылып келатабыз. Ошол жерде мүдүр. Мүдүр. Alhamdulillah. Анан эрдер дамла ошол Египетте окуганда, бул жерде окуганда, ошо илим жолундагы, мисалы кээ бир кыйынчылыктар болсо, же болбосо баягы кейиштүү, кызыктуу окуялардан болсо, бир эскерип кетсеңиз. Дин жолунда негизи илим алуу жолу өзбө, илим алуу ине менен кудук казгандай дейт го. Ачка калган күндөр болот, уйкусуз калган күндөр болот, баягындай экзаменден, сынактан өтүү үчүн түнү менен тазике бутту салып уктап калбайын деп чыккан күндөр болот.
Анан ал жерде баягы балдар, эрндар бал үй бүлөсү менен окуду да. Кайра келип туруп Нарынга барып калды. Анан мен да Нарынга барсам, бул үйдө жок экен. Барсам, Нурсултан баласы эшикте ойноп жүрөт экен. Эми алар арабча окуган да бул жерде. Келип эле ушу Нарынга кетти да баягы жерде. Барып туранан кийин мен кетип атам, атаң кайякта десем, айшетем нахарда кетесизби дейт да баягы жердечи. Бүгүн эле кайра кетесизби дегенде нахарда деп коет да бул эмелердечи, Египетте. Ошондой келип туруп булардан ошол Кыргызстанга келип, кыргызчаны үйрөнгөнчө баягы арабчаны аралаш эле сүйлөп жүрүштү булар. Нарынга келдик. Нарынга 2007 Нарынга келгенде мектепте ал жакта 5-класска чейин окуган, бул чоң улуу балам. 5-класс бүтүп келген. Нарынга келдик, Египеттен. Нарынга келдик. Нарындан мектепке, кайсы мектеп унутуп атам, мектепке алып барсам, директорга кирдим. Анан макул деди, мен балаңыздан бир экеме сурайын деди, таблица сурайын деди. Макул деди. Анан 5 жерде 5-ин канча деп сурап атат. 5 жерде 5-ин канча десе, балам хамсабай ширин дейт. Анан директор мени карайт, не деди дейт. Эже ошону эле айтты, бирок ошол эле сөзү 25 дегенди бул арабча айтты десем, анан күлүп эже анан макул деп кабыл алды, бирок 4-класстан баштап кабыл алды. Кошумча кыргыз тил мугалими эме кылып, жалдап, анан биз окутуп даярдап чыктык. Дагы үйрөнүп кетти. Анда ернардан бизде ошол ар бир келген устазыбыз, келген конок ошо жаштарга бир акыл насаатын айтат. Ошо камераны карап туруп, жаштарга болгон акыл насаатты бир айтсаңыз. Пайгамбар алейхиссалам ад-дину насиха, дин бул насиат дейт. Ар бирибиз улуулар кичүүлөргө, досторго кандай эле болбосун, чөйрө бири-бирине дайыма насиат айтып турушубуз керек, насаат беришибиз керек. Биз да насаатка муктажбыз. Динибиз өзү насаат болуп атат. Кудай Таалам эң алгач ушул дин жолунда ушундай бир иш аракеттерди, иш чараларды берекелүү кылган болсун. Амин. Дайыма асманыбыз ачык болсун, элибиз тынч болсун, жерибиз бүтүн болсун. Жаштарыбыз келечектүү болсун. Бул илим жолундагы жаштарга айтарыбыз, илим жолу татаал жол, мээнеттүү жол, кыйынчылыктуу, машакаттуу жол. Бизге Мысырга барганда эң алгач Хусейн деген устаз бар эле. Бизге ушундай бир насаат айткан эле. Мысыр 3 тамгадан турат. Мин мушкила, сот сабыр, раха деп. Адамдын башына бир кыйынчылык түшкөн мезгилде сабыр кыласың, анан рахатын аласың деп. Илим жолу да ошондой машакаттуу жол болгондуктан аракет менен Кудайым буйрса берекет болот. Ушул илим жаштарыбыз илимдүү болсун, акылдары таза болсун, зээндүү болсун, жүрөктөрү нурлуу болсун. Жаштарга кааларыбыз ушул, дайыма жолдору ачык болсун. Амин. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар эфирдин сааттын аягында бир хикая айтып көнгөнбүз. Бүгүн да ошо бир хикаяны айтып берели. Бул жерде ошол падышанын чечими деген бир хикая. Бир падыша ошо мурдакы кылымдарда аялдар алтын тагынчактарды тагынбасын деп буйрук чыгарат. Буйрук чыгарганда аялдар бүт эле тескери кетет. Неге биз тагынбайбыз? Биз тагынбаса ким тагынат деп туруп, кайра башка кооз алтындарын тагынып баштайт. Ошондо айла кеткенден бул не кылсак болот деп туруп, вазирлерин чогуртуп туруп кеңештип, не кылалы десе, буларды мажбурлап аткартыш керек дейт бирөөсү. Экинчиси, же мажбурлап биз аткарта албайбыз муну деп туруп, андан кийин чечимди артка кайтарабызбы деп туруп, ошентип отуруп калат. Ошондо шаарда бир акылманды чакырат. Ушундан бир кеңеш сурайлы деп. Акылманды чакырса карап туруп, сен өзүңдүн каалаганыңды, булар өздөрүнүн каалаганын аткартыш азыр кыйын дептир. Анда эмне кылайын? Мен чечимди кайра артка алайынбы десе, жок, сен башка чечим чыгар дептир. Кандай чечим чыгарайын десе, сулуу аялдар, ансыз деле сулуу, тагынчактарды такпай эле койсун, жашы өткөндөр, кемпирлер анан түсү мындай хуниктер тага берсин деп сен буйрук чыгар деген экен. Эч ким өзүнүн хуник элестеткиси келбейт да. Ошон жооп мен анда мага керек эмес, мен сулуумун деп туруп, аялдар өздөрү такпай коет дейт да баягы жерде. Ошентип жанакы падыша акылман кишинин айтканын кылып туруп, ошол өзүнүн буйрун аткарттырган да. Эми бул жерден биздин ала турган пайдабыз дейт. Биз бул сөз курал сыйкыр сыяктуу дейт да. Ошол себептен биз элдердин сезими аркылуу
ellerinin sezimi menen esepleşkende gana ellerdi biz baş idir alabız dep padişaha bul nasatın beren eken. Oşondan tuğandar bul jaşoğda meni kalaganym gana bolot. Meni kalagamday boluş gerek emes. Oşo ellerinin dagın kaloo tileklerini biz mine eski alıp oşolar menen dag esepleşişimiz gerek tuğandar. Anda biz Ernazar damladan bir duasını alıp durup sağlıklı jeyintiktayla. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nes'aluka min khayrin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammed aleyhisselam ve na'udhu bika min şerrin ma isti'ada minhu nabiyyuka Muhammed aleyhisselam entel musta'an aleykel balagh ve la havla ve la kuvvete illa billah al azim. Allah'ım Peygamber aleyhisselam özünden kanday жақшылық surangan bolsa bizde Allah'ım uşul jerde alakan jaygandarga Allah'ım eli jurtka uşul жақшылыктарды suranabız. Amin. Allah'ım Peygamber aleyhisselam kanday jamanlıklardan başkalıp kalap korgonsa Allah'ım özünden bizdi de Allah'ım eli jurtubuzdu da ошондой jamanlıklardan korgondu başkalık kılap suranabız. Amin. Allah'ım ahsina aqibatana fil umuri kulliha ve ajirna min khizyid dunya ve azabil ahira. Allah'ım har bir işimizin ardın natijalı kılığın, berekeli kılığın, bizde ahiret azabından, bul dünyanın korduğuna sakta. Allah'ım daima asmanımız açık olsun, elimiz tınç olsun, cerimiz bütün olsun. Rahmetika ya Erhamer.